Москвадагы мекендеш кирди чыкты көйгөйү кыйнап, ишеничтүү айдоочу табуу кыйын болуп жатса, жыргалга чалыңыз. Без пересетка, без посредниксиз өзүбүз алып барып келебиз. Дарек, метро проспект Мира. Унаабыз 7 орундуу Альфард жана Toyota Sienna. Таза тыккан ыңгайлуу. Wi-Fi интернет туташтырылган. Жолго чыгаар алдында кара тизмеде бар жок экениңизди акысыз текшерип беребиз. Тезинен жыргалга чал, таза кирди чыктыны колго ал. Байланыш номер +7 968 402 42 72. Тажикстанда кар көчкүдөн 10 адам каза болду. Тажикстанда 15 февралдагы кар көчкүнүн кесепетинен 10 адам каза болду. Бул тууралуу аталган өлкөнүн өкмөтүнө караштуу өзгөчө кырдаалдар жана жарандык коргонуу комитети билдирди. Маалымдагандай, Харок шаарында 8 жергиликтүү тургун набыт болуп, 22 турак үй талкаланды. Ал эми дүйшөмбү Варзоп-Уна жолунун 65-8 чакырымында кар көчкү алдында калган 4 унанын биринин айдоочусу да көз жумган. Ванж районунда болсо кар көчкү астында калып, Тихар шаарынын тургуну каза болгон. Анын сөөгүн жергиликтүү эл таап, туугандарына өткөрүп беришкен. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон кар көчкүдөн жабыркаган Бадахшандын тургундарына тез жардам көрсөтүүнү тапшырганын өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Тажикстандын синоптиктери республиканын тоолуу аймактарында кар көчкү жана таш түшүү коркунучу 19 февралга чейин сакталарын эскертишти. Булак суу беркежи. Өлү Балаловы. Парламентте Жапаров менен Мадумаров кайым айтышты. Бүгүн 16 февралда Жогорку кеңештин жыйынында депутат Адаган Мадумаров менен министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кайым айтыша кетти. Мадумаров эмне үчүн министрлер кабинети Конституциялык сотко доо арыз менен кайрылганын сурады. Кече министрлер кабинети пенсия жөлөк пулга тиешелүү 44-берене боюнча Конституциялык сотко кайрылганы тууралуу маалымат чыкты. Эмне үчүн кайрылдыңыз деп сурады Мадумаров. Акылбек Жапаров ар бир өлкө мүмкүнчүлүгүнө жараша пенсия төлөп жатканын, ошондуктан Конституциялык сотко кайрылганын айтты. Биз түшүндүрмө сурадык деп жооп берди өкмөт башчы. Мадумаров суроого ишенимдүүрөөк жооп берүүнү суранды. Мурда абдан ишенимдүү жооп бериши элеңиз. Эми болсо жооп берсемби, бербесемби, сүйлөсөмбү, сүйлөбөсөмбү, мындай жандуураак болсоңуз, билем, даражаңыз бийик, бирок так жооп бериңиз, деди депутат. Акылбек Жапаров бул өтүнүчкө ачууланып, ага кандай жооп берерин айтпай коюуну өтүндү. Мен сизден улууракмын, даражам дагы улуураак. Ошон үчүн мага акыл үйрөтпөй эле койсоңуз, деди Жапаров. Эске салсак, буга чейин Конституциялык соттун судьялар коллегиясы Конституциянын 44-беренесинин 2-бөлүгүнө расмий түшүндүрмө берүү боюнча министрлер кабинетинин сунушун кароого кабыл алганы белгилүү болгон. Анда пенсиялар, социалдык жөлөк пулдар жана башка социалдык жардамдар мыйзамда белгиленген жашоо минимумунан төмөн эмес жашоо деңгээлин камсыздайт деп айтылат. Булак суу беркежи. Жумабеков. Өкмөткө уят, пенсияны көбөйтө албай Конституциялык сотко даттаныптыр. Министрлер кабинети баш мыйзамда белгиленген пенсия жөлөк пулдарды жашоо минимумунан төмөн болбосун деген норма талаштуу экенин айтып, Конституциялык сотко кайрылды. Бул туурасында аталган органдан билдиришти. Аталган маселени расмий чечмелеп берүү жөнүндө сунуштаманы Конституциялык сот 10 февралда өндүрүшкө кабыл алган. Жашоо минимумунун өлчөмү мыйзам менен белгиленбей, Улуттук статистика комитети тарабынан атайын методикага ылайык квартал сайын эсептелет. Мамлекет жарандардын экономикалык эркиндигин, активдүүлүгүн жана мүмкүнчүлүктөрүн чектөөчү мамлекеттик камкордук формасына өтпөгө тийиш. Жогоруда жазылгандардын негизинде Конституциянын 44-беренесинин 2-бөлүгүн расмий чечмелеп берүүнү суранабыз деп кайрылган өкмөт. Ал эми парламенттин бүгүнкү жыйынында депутат Дастан Жумабеков Конституцияда жазылган беренеге ишенбей жатасыңарбы деп кайрылуунун себебин сурады. Мындай демилге биз тараптан көтөрүлгөн жок. Министрлер кабинети кайрылган. Бул жерде соцфондко эч кандай тиешеси жок. Пенсия бюджеттен бөлүнсө, биз ошону төлөп беребиз. Азыр топтолгон каражатты бөлүштүрөбүз да. Бирөөнүн акчасын башкага берип сала албайбыз, деди соцфонддун төрагасы Бактияр Алиев. Андан соң депутат мындай иш уят экенин белгиледи. Конституцияда белгиленген нерсени чечмелөөгө бергени таң калыштуу болуп жатат. Бул уятыраак иш болуп калды да. Баш мыйзамда жазылдыбы, демек ал аткарылышы керек. Өкмөт өзү Конституциялык сотко берип атса уятта, деди Жумабеков.
Белгилей кетсек, Конституциянын 44-беренесинин 2-бөлүмүндө пенсиялар, социалдык жөлөк пул жана башка социалдык жардам мыйзамда белгиленген жашоо минимумунан кем эмес жашоо деңгээлин камсыз кылууга тийиш деп жазылган. Бул мыйзам 2023 жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирген. Бирок учурда эң төмөнкү пенсия 3170 сом, ал эми пенсионерлердин жашоо минимуму 6395 сом. Жөлөк пул ала турган балдардыкы 6099 сом болууда. Буга чейин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бул норманы быйыл аткара албай турганын айткан. Ошол эле учурда Дастан Жумабеков эгер эл ушул иш боюнча конституциялык сотко берсе, жооп беришерин эскерткен. Булак Спутник кежи. НАТО Европаны согушка жөнөтүүгө даярдап жатат. Абалга сереп. Bloomberg агенттиги өзүнүн маалымат булактарына таянып, жакын арада НАТО мамлекеттеринин коргоо министрлери жашыруун документке кол кое турганын билдирген. Анда уюмдун уставынын 5-беренесинин алкагында чыр күчөп кеткен шартта жана бул пунктуга дал келбеген учурда альянстын аракеттери чагылдырылган. Кырдаалга россиялык журналист Ирина Алкснис баам салды. НАТО уставынын 5-беренеси бул жамаатты коргонуу боюнча айтылуу пункт. Мында альянстын бир мүчөсүнө жасалган агрессия жалпы уюмга кол салуу катары кабылданат. Демек жооптуда чогулуп бериши каралган. Анткени менен бул берене эч нерсеге арзыбай турганы, НАТО кааласа чыр-чатакка аралашпай кое алары эбак эле белгилүү болгон. Bloomberg агенттигинин маалымат берген тарап Брюссель дал ушул сценарийге даярданып жатканын билдирген. Башкача айтканда, альянстын согуштук аракеттерге аралаша турган айрым мүчөлөрүнө карата НАТО 5-беренени иштетпейт сыяктуу. Мындай кадамдын себеби Украина экени баарына түшүнүктүү. Барган сайын батыш капканга түшүп калганы айдан ачык болуп бара жатат. Россияны жеңем деп болгон күчүн жумшаса да ийгиликке жете албай келет. Акыркы убакта таасирдүү дүйнөлүк ресурстар Украина куралдуу күчтөрү жеңилерин, батыш техникасынын жөнөтүлүшү да жардам бере албай турганын байма-бай жаза башташты. АКШ менен Европанын Россияны Украинанын колу менен чөгөлөтөбүз деген ниети ишке ашпай калган соң күн тартибине мындан ары эмне кылуу керек деген маселе чыкты. Булак Спутник кежи.